Assalamu alaikum урматтуу Кыргыз эли. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен Мыктыбек Арыстанбек улуттук телерадио корпорациядан негизги маселе аттуу жаңы долбоор менен. Акыркы мезгилдеги жергебизде болуп аткан окуялар албетте ар бир кыргыз жүрөгүн үйүндө отургуза койбосо керек. Ошентип, деги эле илгери Ош окуясында бир тууганыбыздын айтканын уктум эле мен, кыргызга ат бербегиле деп. Эми бүгүн кыргызды бул абалга жеткирбеш керек эле. Балким биз ойлогондой биз жаман деген нерсенин артында Кудай таалам бир жакшы нерсени бекиткен экен. Аны дагы болсо бүгүн таап отурабыз. Жеңишке жеттик. Эми эмне кылуу керек? Эми кылычтарды кайра кынга салалы, колго кетменди алалы деп аксакалдар айтып атат. Балким дагы башка сунуштар бардыр. Бүгүн студияда ушул 2-3 күндөн берки Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын босогосунан мен элге айта турган сөзүм бар эле, мен сунушум бар эле, мен пикирим бар эле, кайрылат элем дегендерди чогултуп бүгүнкү көрсөтүүнү баштап атабыз. Анда аягына чейин биз менен болуңуздар. Негизги маселе бүгүн эмнеде чогуу талкуулайлы. Мен азыр гана көрсөтүүнүн башталар алдында мамлекеттик кызматтагы ушу министерстволор болобу, байланыштар болобу, көпчүлүк институттарга телефон чалып, бүгүн дем алыш күнүнө карабастан кээ бир маалыматтарды алдык. Мага келген маалымат боюнча Манас аэропорту азыркы күндө жергиликтүү жана эл аралык байланыштарды кадимки нукка салды дейт. Ош аэропорту ачылды, Жалал Абад аэропорту бүгүн тазаланды дейт. Кудай буйрса самолеттор уча баштады. Эл аралык линиялар дагы иштеп атат дейт. Азыр дагы биз кээ бир жардамчыларыбызды ушул маселелерди тактоо үчүн отургузганбыз. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы маалымат беребиз. Анда кезек биздин студиянын конокторунда. Мен Өмүралиев Маканбай деген болом. 80 жашка чыктым. Экинчи группа инвалидмин. Согуштун эмгек ардагеримин. Эл агартуунун атынча элдик мугалиммин. 40 жыл мугалимдик кылып иштедим. Эми мен ушул 80 жашыман баштап Ленинден тартып ушул бүгүнкү чейинки жетекчилерди башынан өткөргөн адаммын. Ыскак Разаков, Сталин жана башка бардыгы мени өтүп, ушундагы жакшылыктарды да, жамандыктарды да, жакшы болгон окуяларды да баарынан башынан өткөрүп келгенмин. Айрыкча ушул кечеги Акаевдин 15 жылдыгында 15 жылдыгы кабыргама таш батырды мен. Приватизацияны баштаганда эле бул эл душман деп эсептегенмин. Анткени 70 жыл бою элдин кашык менен жыйнаган дүйнөсүн азгантай адам Акаев баш болуп челектеп чачып бөлүп алды. Калган эл кыйналды, кысталды, эмне кыларын билбей калды. Бизде механизированный гигант айыл чарбасы бар болчу. Муну кирпичтерине чейин талкалап жок. Ушу айыл чарбасында иштеген уулгуздар, иштей турган уулгуздарыбыздын баары Казакстан, Россияга тентип кетти. Маканбаева, сиз ушу маселелерди Акаев иштеп атканда айттыңыз беле? Эч кимди ошугуздукпады да. Эми өнөр жайын кирпичине чейин талкалап жок кылды. Муну да эч ким укпады. Мунда иштеген балдарыбыздын баары тентип келди. Кыргызда 3 эленеси бар. Биз ар кандай мейли касылып болосун, адамзаттын 3 эленеси бар. Биринчи тууган энеси, экинчи жери, үчүнчү тили. Тууган эне өлөт, а жери менен тили калат. Адамзаттын жери тили болбогондой эл эмес. Тилибиз кетип атат, жерибиз кетип атат. Ошо кантип чыдоого болот? Биз Кадыркан жишин ээлеп келген кыргыз, Миң Субайдыгын ээлеп келген кыргыз, ошол жерлерде улуу держава болуп келген кыргыз, акырында келип Теңир тоого жайгашып калган экен. Азыр мен сөзүңүздү бурайын эми. Дагы өзүнчө, өз алдынча көрсөтүү кылып сиз менен сүйлөшө турган экен өзү. 4 саат, 5 саат сүйлөп бере турган дарманыңыз бар экен. Бар, Кудай калды. Эми мен суроо, эмне кылайлы, Маканбаева? Эми мен атай Жалал Абадтан келгендигимдин себеби мына революция жеңип жаңы бийлик келди. Ушу жаңы бийликке эмне кылышыбыз керек кыргыз эли? Кыргыз эли бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, өлүү болсок, бир көрдө тири болсок бирдеңде болушубуз керек. Канча кылымдардан бою жеңилбей өзүнүн элдүүлүгүн сактап келген кыргыз мына да элдүүлүгүн сактап калыш үчүн күрөшкө чыгып отурабыз. Биз кыргыз эли жок болбой, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып азыркы бийликти кармап калышыбыз керек. Ынтымак болушубуз керек.
çaçılбашыбыз керек, buzulбашыбыз керек, урууга жер-жерге Жалауатта бөлүнбөшүбүз канча керек. күн отурдуңуз митингде? Жалауатта күнү чейин отурдум. Кече 4 марттан баштап. Митингини, революцияны мен баштадым. 4 марттан баштап 4 отурдуңуз. баштап аягына чейин мен баштадым. Эл кандай экен эми? Ел деген, ел садаан кетейин, бардыгына ел жегет экен. Токтогулдун бири бар, толкун суудай көпчүлүк толкусаң туугу күчүң тоого тең деп. Тоо эмес, зоого тең экен. Ел бириксе, ел аттанса, буга эч ким туруштук бере албайт. Кыргыздан айланса болот. Кыргыздан айланса болот. Рахмат. Мына ушу Кыргыздын соода артериясынын бир негизи болгон Дордой базары бар. Ушу Дордой базарын өрттөптүр, Дордой базарын кармаптыр, камаптыр, андай деген ар түрдүү сөздөр бизге ар жарым саатта келип атты. Мен ушу Дордой базарынан жооптуу бир кызматкерди, тагыраак айтканда, ушу Бишкек шаарынын шаардык кеңешинин депутаты Аманды чакырдым эле. Аман эке, Дордой жөнүндө айтып кетсек. Талоончулук болгон жок. Ушу кечээ биздин депутатыбыз Проненко айтыптыр, ушу Дордой базарында жарылуу болуп атат, атылуу болуп атат деп. Эч кандай жарылуу, атылуу болгон жери жок. Бардыгын тең, ошол жерде ишкерлердин баары тең чыгып алып, 5000-6000 киши ушу Дордой базарын көчө тегеректеп, курчап, колдоруна өзлөрүнүн таяктарын алып, куралдарын алып туруп, ошол баары тең тынчтыкта коргоп. Эми ал элдики да. Дордой бул элдики. Ошол жерде биздин ата-энелерибиз, агаларыбыз, эжелерибиз, туугандарыбыз соода кылып, ошо үй бүлөсүн багып, өкмөткө өзүнүн налогдорун төгүп, ошондой эле Дордойдо төгүп, канчалаган биздин мугалимдер, милиционерлер, врачтар, пенсионерлер ошол жерден налогдун эсебинен мисалы үчүн алып атат. Анан кийин кечөөтөн бери мына бизге уже МВДдан, СМБдан жана башка жерлерден уже жардамдар келе баштады. Мына жардам бериле баштады. Кудай буюрса кечинде дагы тартип түзүлдү дейбиз. Мына ошон үчүн бүгүн дагы Кудай бүгүн просто өзүбүз дагы элибиз ушул колдоп турат, баарын тең баягы тосуп. Анан эртеңден баштап биз ойлойбуз, Кудай буюрса жакшынакай мурун кандай иштесек иштейбиз. Эртеңден баштап Дордой базары иштей баштайт. Келиңиздер, иштейт ошол. Мен өзүм мына мурун деле ак үйгө таанылуу кемпирмин. Мен Бакирова Какан деген кемпир болом. Айланайын. Эми мен биринчиден эле сүйлөрүм силерге, эң биринчи тынчтык айланайындар. Анан ушул муногу телевиденияда иштеген өзүң окшогон журналдар, балдарларга айланайын. Ушул жерде иштеген кыздарыма чоң рахмат. Анан бизди ушул жерге алып келип сүйлөтүп койгон, ушундай кылган жанагы балдарыма, жаш революция колдогон балдарыма да рахмат айланайын. Анан эми айтарым, жанагы азыркы боло турган бийликке тура турган балдарым ынтымактуу болсун. Бул кишинин сөзүнө кошулам. Сен түштүксүң, сен баланчасың, сен мындайсың дебесин. Ошол балдарым да жакшынакай болуп айланайын ынтымагын алсын. Өздөрү ыргакташып жакшынакай болуп, бийлик деген колдун кири энеси тууп берген эмес айланайын, атасы андай кылган эмес. Бийлик деген колдун кири ынтымакташып жакшынакай болуп, бийликке келип ушундай ыйлаган элинин көз жашын актасын булар. Биринчиден суранарым ошол. Анан экинчиден айланайын балам, журналист балам. Ушу заманда алып келген айланайын балдарыма да ыраазымын. Жаштарга ыраазыбыз айланайын. Дүкөндөрдөгү жардыруулар, талкалоолор, жанагы талап тоноолордун баары мен муну гезиттерден айтып жүргөмүн. Мен телевидениеден чыкканда баягы саясий ой айтып жүрмөсүм, бирок гезиттерден айтып жүргөм. Кыргыз деген экиге бөлүнүп калды Акаевдин бийлигинин убагындачы. Байлар, колунда бар бийликтегилер, анан кедейлер. Биз 3-чү, 4-чү сорттон да ылдый болуп, кийинки кыргыздар санга кошулбай калганбыз. Ошондо мындай карасаң, Кыргыздын 3%, кыргыз элинин 3% жакшы жашоосу, болгон оюндагысын, каалаган ишин, ой максатын аткарчу, калган 97% кыргыздар эч санга кошулбай калганбыз. Биз кирит болгонбуз да. Биз ошону мына бул Акаев бакебиз башында 5 жыл жакшы иштеди. Андан кийин бизди курутту, чынын айткандачы. Анан биз ушул 10 жыл кишибиздин кирин соруп, биз ушул нерсеге жеттик. Анан ушул жанагы ишти уюштуруп аткандарды негизи айткым келип атат да, ал ишти уюштуруп аткандар ошо жанагы баягы жеп жүргөндөр, баягы тоюп алгандар элдин байлыгына. Баягы оңой нерсеге мен ойлоп көрсөңөр, күнүгө 100 миңдеген, миллиондогон долларларды колун кыймылдатпай отуруп алып башташкан да. А биз болсо тамтайып көчөдө деги эле бир мындай оңолуп. Кенжеке мен суроо берейин, ой бурулуп кете элегинде. Мунантип эле эл биригип туруп эле муну аксакалдар, байбичелер, жаштар көтөрүлүп туруп эле бийликти жөн эле алып койсо болот экен го. Эмнеге ушинтип жүрдүк дейм да. Ошону негизи ушун биз Кыргыздын бул деген эң бир чети карасаң жакшы Кыргыздын сапаты да, биз деген бийликти эч качан баягы тааныбай калбайбыз да, биз ошондой акмакчылыкка барбайбыз. А мону эмне үчүн? Себеби деген биз тааныйбыз да, ошол бийликти биз өзүбүз шайлаганбыз, Акаевди өзүбүз шайлаганбыз. Ошол Турсун
биз ушу законсуздук жасабайлы мына Кулов 5 жыл түрмөдө жөн эле отурбады ак жериненчи. Бул ошол бийлик туура эмес болсо дагы ошол аксыздык кыргыз бул байкуш кыргыздын бир жоош бир менталитети экен да. Мамат эге, муногу кылынган ишке кыргыздын ар бири күнөөлүү. Күнөөлүү туруптур эми. Эми аны мынтип эле баарыбыздын аберибизди ачып бере турган болсок, кайтып атпаймынбы? Кетмен кармаган мен эле калам. Ооба, сен каласың, анан мен Эми келечекте эмне кылалы эми? Азыркы кезекте биригели. Демек азыр олку солку болуп турган кырдаалда бийлик күчтүү болуш керек. Бир адамдын колуна топтолгону эң сонун. Бирок ошол адамдын түбүндө акайчасынан, далысынан ажыдар өсүп чыгып, өзүнүн элин соро турган бийлик ээси болбош үчүн биринчиден улуттук традиция салттарга кайрылышыбыз керек. Улуттук даанышмандыкка кайрылышыбыз керек. Эмнеден баштайбыз? Улуттук кайра жаралуудан баштайбыз. Кыргыз мына 2,5 миң жыл болгон эл деп атышат. Кыргыз бери жагы акыркы топон суудан бери 8-10 миң жылдан бери мамлекеттүүлүгүн түптөп, кээде соолуп, кээде толкундап ташып келгеде. Муну тикелешибиз керек. Кытай эмес, Индиядан берки бир боордошторубуз бар. Бүтүн арий расасынын башында турабыз. Муну биз элге түшүндүрүшүбүз керек. Кыргыздын тилин, тарыхын, мына Макенбаевам даанышман адам экени көрүнүп турат. Кадыркан жышындагы чыгыш күн каганаты же болбосо кыргыздар күн империясын түзгөн эле экендигин айтып отурат ушул аксакал. Муну ушундай даанышмандарыбыз топтоп туруп кыргыздын чыныгы тарыхын жазышыбыз керек. Рахмат. Телекөрүүчүлөргө дагы бир маалымат. Бишкек шаарындагы абал боюнча биз ушу Бишкек мэриясында атайын нөмөт бөлүмү иштеп аткан экен. Күнү бою бүгүн мен ошо Бишкек шаарынын нөмөт бөлүмүнүн баштын бияка чакырдым эле. Ушул учур башталгандан бери 24-нөн бери таң атпай мэриянын ичинен чыга элек биз шаарга биздин службага 3000-4000ден ашык телефон чалынды. Ушунун баардыгына туура жана конкреттүү жоопторду берип аттык. Шаардын ичинде кандай абал болуп атканын ар бир шаардын тургундарына берип аттык. Жана ар бир тургундардан ар кандай түрдөгү бизге берген кабарларды алып, ар бир журналга жазып, ким кайсы жерде эмне болуп атканын, кайсы жерде канчадан жарадар болгонун, канчадан кырсыктаганын, кайсы жерде магазиндер талкаланып атканын, ким эмне кылып атканын баары биз контролго алып турдук. Шаардын мэри иштеп атабы азыр? Азыр шаардын мэри ошол 24-нөн бери эле таңкы саатын бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн кабинетинде иштеп атат. Шаардын службалары баардык тармактары бүт өзүн мурун кандай иштесе азыр деле ошондой иштеп атат. Эми мындан бияка кандай болот дейсиз? Мындан биягы буюрса эл өзү көрдү баардыгын, кыргыз элине рахмат айтса болот, баардыгына чыдап келди, акырында эл жарылды да. Жок, мен айтайын деген мына шаардык масштабта да мынагу талоончулар жүрөт дейт. Бул эми шаардын тургундары. Чындап айтканда, буну кээ бирлер айылдан келген балдар атат. Мен буга ишене бербейм да, айылдан келгендер алар катуу дисциплина менен келгендер болсо керек. Биз бул ушул жана шаардын ичин талкалап тоноп аткандардын баардыгын камерага тартып атабыз. Жанагы көчөдө машинеге жүктөп аткандардын баардын номерлери жазылган. Мунун баардыгын жакын арада бүт баардыгын тергөө органдарын. Кече түштөн бери бүт милиция органдарын, милицияларды, КГБ СМнын баардыгын жумушка чакырдык. Баардыгы азыр иштеп атат. Мында айылдык жаңы конуштар, новостройкалар, ушундан 24 айыл өкмөтү келди дагы. Түндө 2,5 миң киши повестка байланып, милиция органдары менен бүт шаардын тынчтыгын сактап атат азыр. Рахмат. Шаар маселесине кайтабыз азыр. Талоончулук боюнча. Бир дагы бала ишпейт. Ичкилик дегенди өзүн албасын. Адамдар ишпесин, тартип болсун. Биз тартип менен жеңишке жетебиз. Ынтымак менен жеңишке жетебиз. Ошондой эле тартип менен, ынтымак менен жеңишке жеттик. Бизди бийлик өзбек менен кыргызды тукурду бири-бирине. Бирок өзбек бул бизге келип атты ушул маселе. Ооба, өзбек менен кыргыз бир атанын баласыбыз деп ынтымакка келип барабар чыгып турдук. Анан кийин арак дагы келип таратып берди дейт. Ооба, арак таратып берип, бирине бири турдуп, кыргыздын ачандары келет экен, силер талкалайт экен, эшигиңерди ачпагыла бирден балтаны таярлап койгула деп бийлик үймүйгө туруптур. Мындай бети жоктугу бар. Чынында кыргыз менен өзбек бир тууган, бир эл, кайра биригип. Мусулманчылыкта улут жок. Анан кийин мусулманчылыкка турат. Эми мен айтарым, ушул жердеги эми балдар, ошол кылып аткан балдар өздөрү бир ойлоnuş керек. Ошол өзүнүкү, ошол ата энесиники, ошол келечек элдин рызкысы, ушул жагын ойлоnuş керек. Аны талкалоо керек эмес. Анан тышкары
Men bunu bilikten bunu şunu kütөmүn. Masalan, kimisi bilikке gelse dağı kolu taza olsun. Yüreği taza olsun. İçki ruhani dünyası taza olsun. Özünün, elin, yurtun yüreği menen tanısın. Oşun için hakim derdi. Jana gubernatörlerde dayandaganda bir son pul albay, paraga satmay, orundu taza koysun. Anan oşolardan tazalıkты talap kılsın. Eğer de oşol taza olbay turgan bolsa, zakon kabul alıp tur, alardı or jazaga tartsın. Oşonda korrupsiya degen söz özünüz. Korrupsiya degen emne bul parakorluk, bul jemekeylik. Şu korrupsiya. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу мекендештер, мына ушул акыркы күндөрдөгү окуя ар бир кыргыздын жүрөгүнөн өттү десе болот. Менимче четте отургандар аз эле болсо керек. Алар деле эртең чыгат, мен деле моерде жүргөмүн деп. Мейли, алар деле бир тууган эми. Айтайын дегеним, мына ушул студияга чакырылгандардын бардыгы дээрлик көпчүлүгү мына ушул окуяларды өзүнүн жүрөгү менен өткөргөндөр. Кыргыздын 80%дан ашык өзүн мусулманмын деп эсептейт. Кудайга шүгүр, бизде дагы эле ушу динге болгон мамилебиз биздин биримдигибизде жана Маккамбай айткандай улут аралык мушташ чыгып кетпегенине, арак ичип алып кээ бир жиндиликти кылбаганга ошо биздин динибиз дагы өз таасирин тийгизди дейм. Маселени мен Найып муфти Ниматулла Ажыга узатайын деп аттым. Эгерде кыргыз элинде жакшы сөз бар, кошунаң тынч болбосо, сен тынч эмессиң дейт. Бүгүнкү күнү биздин кошунабыз эмес, биздин үйүбүз тынч болбогондон кийин бул Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы дагы албетте тынч болгон жок. Ушул окуяны биз уккан күндөн баштап жүрөгүбүздүн терең жеринен сезип, колубуздун келишинче аракетибизди жумшадык. Биздин аракет биринчи кайсыл жака жумшалды? Бардыгыңыздар билесиздер, калайык журт. Мынакей Чеченистандагы болуп жаткан окуя. Мынакей Ирактагы болуп жаткан окуя. Башка жактардагы болуп жаткан окуялар диний экстремисттер палан жерди жардырды, диний экстремисттер палан жерде момундай согуш чыгарды деген сөз жалпы дүйнө жүзүндөгү адамдарды тынчсыздандырып келет. Биз бүгүнкү Кыргызстандагы болгон төңкөрүштү карапайым элдин талаада жүргөн, колунда кетмени бар, бир күн каттык нан жесе, bir gün ошол нанга да жетпей калган эң карапайым эл көтөрүлүп чыкты. Мынакей ошол карапайым элдин үнү, муңу, арызы жете турган жерге чейин жетсин, ушулардын жолунан бир башка күч кошулуп кетпесин деп, биз облустардагы бардык имамдарга, бардык окуу жайларга өзүңөрдүн диний кызматкерлериңерди, студентиңерди бекем көзөмөлгө салгыла. Biz din, Kırgız İslam memleketinden din ajratılgan, din özünün işin kılsın, din eldi ıntımaktıka, birimdike baştay turgan, jalpı eldin tınçlığına dua kıla turgan din, biz oşol Allah Taala'dan tınçlılık dilep, ıntımak dilep, dua kılıp turaylık dep uşunu menen hareket bolduk. Men sizin sözünüzden mындай түшүнүп атам да. Балким туура эмес түшүнгөндүрмүн. Биз мусулмандар дуа кылып отурдук, эл бунтабат этти деп атат. Ушундай болду. Бул жерде эгерде ушул карапайым калктын көтөрүлүп келе жаткан жерине мисалы үчүн диний экстремизм аралашып элдин карапайым жанагындай чындыкты көтөрүп келе жаткан революциясы эгерде диний революцияга айланып кеткенде эмне болот эле? Мен айтат элем, Ажыке. Диний экстремизм болбойт эле. Бул эл өзү кайнап чыгып атпайбы? Кайда диний экстремизм жон болот? Бул жерде мен Муктубек ажы дагы бир сөзүмдү эң акырына чыгып коеюн. Себеби менин айта турган сөзүм бөлүнүп калды. Азыркы бүгүнкү биздин темабыз эмне? Темабыз бүгүн биз эмне кылабыз деген тема. Мына ушул темага биз кайрылайлык. Бул жерде биз экинчи агымга кетпейлик. Мен бул жерде ошол жаштарды биринчиден киргиз болбой, кыргыз болбой деп айтмак элем. Себеби мынакей бул жердеги кыргыздын ушундай мени сүйүнткөн нерсеси кече атка мингенде ошол элдин карапайым элдин байрагын көтөрүп мына ушул майданда ат чабылганда канчалаган кыргыздын духун көтөрдү. Мынакей ушул тынччылык бардыгыбызга кут болсун демекчимин.
Мына Садық Шернияз деген жигит hem Kırgız tanımagan жок болса керек. Кече рахмат. Бу жигит азыр ушу Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун базары болуп иштеп атыр. Кече да уже далдаңдап Бишкекти корган жигиттердин бири. Сумду талкалап кетиптир, тигинтип кетиптир, сууну жардырып бериптир, тигинтип бериптир деп атат эле. Өзүм чакырттым, аякта кал, өзүң келип айт. Каякта жүрдүң, эмне болду, кандай болду? Тиги Айчүрөктүн универмагынын астына барганда эл абдан ушундай агылып келип тирелип калган экен. Ошол жерге барып алардын бир аз бизди көргөндө абдан кубанып кетишти. Чынында ошо тургандар бир адамдын келип кошулганына зар болуп турган убакыт экен. Ошол жерде барып анан башкарууну өзүбүздүн колубузга алдык, акыйкатчынын кызматкерлери. Ошол жерде туруп бир эле ушундай келген элдин тирелүүсүн токтотуп деп ойлосок биз өтө чоң жаңылыппыз. Saat 6'ga çeyin erteң menenki 6 жолу штурм болду. Алар кимдер экен Садык? Ушуну мен сиздерге азыр айтып өткөндө бул жерде ошол эле окуя менде көп темаларды козгоп кетип атат. Келип отура баштайт экен, булар бир-бирден акырын чогула башташат. Келгенде биз айтып атабыз, айнанайым үйүңө бар, эс албайсың. Үйүңдө апаң күтүп атат. Жаш балдар, андан улуулары да бар. Ушу мындайча караганда бир маңкурттай болгон. Алар ким издеп келет? Ополчение издеп келип атат, дружинник деп атат. Жок, келет дагы эле унчукпай астына. Биз баягы аз киши болгондуктан сен кет деп айткандан айыбы катты да. Биз провокация болбосун деп атабыз. Сүнтүп чогула баштайт экен дагы бир убакта бир 2000-3000ге жеткенде бирөө кыйкырат. Анан эле сүрдүгүп жөнөйт сумду көрсөй, айтып. Кайта биз тозобуз, кайта артка кайрылат. Bir vakta kozgolup durup kettik başka tarafka deyip. Yaşları kançadayım bular? Bulardın negizgi yaşı uşul 18-20 eкен de. 18-20'dagı jigitler. Ben bir sıra öğrenin Sadık ya. Uşu talonçulardı deyip. Bunağı Akayev'tin balası uyuşturup atıptır deyip. Bu yaktan bunu uyuşturup atıptır deyip. Tiyaktan moment atır. Kimdere uyuşturganlar? Endi tak malumatlar yok kim uyuşturgаны boyunca. Bирок bul uyuşulgan boldu. Bu albatta türde uyuşulgan boldu. Sebep degende ошол жерде аралашып жүргөндө мен байкап аттым. Арт жактан командалар берилип атты. Кантип кайсы убакта кыйкырыш керек, кайсы багытты жарып өтөбүз, кайсы жери бул жери мындайча айтканда жеңилирээк болуп туруп. Ошолор уюшулган топ кадимкидей кайнап атты дагы. Анан кийин ушундай сүрдүгүп жөнөп атты да. Эмне кылалы деп атасыңар? Жакын арадагы план кандай? Азыр МВД иштеп атат, СНБ иштеп атат. Кече күнү дагы биз абдан чочуган элек. Мына жанымда отурат мэриянын ошо мындай эл коргоочуларынын башчысы отурат. Кече күнү мен өзүм дагы Октябрь районунун көзөмөлгө алып жүрдүм. Жанагы Көкжардан 600 киши чыгарып ошол жерде азыр теске салынып калды. Мен азыр айткым келет. 2 күндөн бери мен элге кайрылуу жасап аттым телевизордон. Азыр кече күнү мына ушул жашоочулардын үйүн кыдырып жүргөн кезде, үйлөрүн кыдырып жүргөн кезде эл азыр өзүн толук коргоого алды. Өзлөрүнүн үйүнөн. Бирок мен бир нерсени кошуп кетким келет бул жерде. Ошол эл кечөөнү кыдырып жүргөндө эл дагы азыр катуу нерсеге барып калыптыр. Алар мага ачыктан ачык эле айтып атты. Эгер үйүбүзгө кире турган болсок, бизде баягы мергенчи куралдандын мергенчилери бар экен, мындай кишилер бар экен. Же ошол жерден биз катуу каршылык көрүп, же курал колдонуп. Ошон үчүн мен дагы да айтып кетет элем, урматтуу эл, салтын, наркын, тилин сактап келген эл. Бул көп жаштардыкы болуп атат, кыз угандуулардыкы болуп атат. Ошон үчүн балдарыңыздарды үйүңүздөрдө кармаңыздар. Себеп дегенде бул талоончулук деген өтө оор кылмыш болуп саналат. Буга толук көзөмөл алынды. Эгерде ушуга барган жаштар болсо, алар мыйзам алдында катуу сурак берип калышат. Эми андан дагы Кудай көрсөтпөсүн, бир пачка чай алам деп, балаңдын өлүгү келип калбасын дейт. Мүлкүн корuyum деп бирөө жарым ат үй турганбыз, эмне кыласың эми? Аны соттосун, камазын даргасын, бирок бала кетти. Үйдө карма. Негизги маселе бүгүн эмне дегенде айтып атабыз, эртеңден баштап колго кетмеген далал иштейли деп атабыз. Эмнеден баштап иштейбиз десе, өйдө бир жигитте бир сунуш бар экен. Биринчи айтарым бул тартип болгон жерде ийгилик болот. Экинчиден айтарым, бийлик айтарым, экономиканы өндүрүш керек. Экономика деген бул эмне? Өнөр жай. Ишкерлерге бирдей условия түзүш керек. Ошо законду өкмөт бир гана депутаттар чыгарган закон менен иштеш керек. Ар бир премьер-министр
президент күйөө баласына, кайнесине, балдызына постановление чыгарып, эркин экономикалык зонасы аркылуу бензинди алып келип туруп, налогтон бошотпош керек. Ал деген бул биздин ишкерлердин тамырына балта чапкан деген. Баардык ишкерлерге бирдей шанс түзүп бериш керек. Эгер налогтон бошотулабы, баарын тегиз бошотуш керек. Бошотпойбу, НДС болобу, башка налогу болобу, баарын бирдей условия түзсө, бул жерде биздин ишкерлер, кыргыздын жигиттери Казакстанга качпай, Россияга барбай ушул жерде иштейт. Экинчиден, биз айтып атабыз, пенсионерлердин айлыгын көбөйтүш керек, пособияны бериш керек. Эми чындыгында өткөн кетти, бүттү. Эми негизги маселе биз ушул идеологиябыздын чыныгы интеллигенцияга, интеллектуалдуу лидерлерге таянышыбыз керек. Алар эмнени кылат, мисалы үчүн? Жанагы дежурный аксакалдар, дежурный интеллигенттер эмес, чыныгы патриоттор. Чыныгы патриот интеллектуалдуу лидерлерге таянып, ал ушул идеологиянын социалдык, ушул мобилизациялык функциясын иштетишибиз керек. Мен өзүм эркиндикти колдоо уюмунун коомунун мүчөсү болом. Жана Гарвардтагы Борбор Азияны окуу үйрөнүү институтунда мүчө болом. Атым Мамбетали Оскарбек. Жанатан бери жакшы сөздөр айтылып атат, идеология жөнүндө да болуп атат. Бул жөнүндө мен интернеттен окуганда элдер айтып атат, бул революцияда идеология болгон жок. Мисалы үчүн Грузияда коррупцияга каршы деген идеология менен баары биригип революция жасашты. Ал эми бул жерде андай болгон жок. Бизде бир гана жалгыз идеология болду, Акаев кетсин деген идеология. Ошо Акаев кетсин деген идеология менен кирип бизде катышып, бир эмеге ак үйгө кирип чыктык биз дагы. Анан менин оюмча мен мындай деп ойлойм, титулдук нация болуп аткандан кыргыздар бул чечүүчү ролду ойнойт экен. Мурдагы тилекке каршы бийлик бул титулдук нацияга көңүл бурбай келгендиктен алар ушунчалык жакырчылыкка жетип, жаны ачыгандан кийин ушундай иш болуп кетти. Даже оппозициянын мүчөлөрү дагы муну башкара албай калышты ушундай иш болгондуктан. Ошондуктан мен Курманбек Бакиевке, Феликс Куловко кайрылып айтып коерум, ушу титулдук улуттун кызыкчылыгына көбүрөөк көңүл бурса, ушуларды өстүргөнгө, ушул дең экономикалык саясий жактан өстүргөнгө. Муну дагы абайлайлы. Өзү көп улуттуу жерде бар жок өнүгөт. Булар бир гана маселе эмне болду? Булар тең улуттуулук саясатын жүргүздү. Бирок бул декларативдүү түрдө жүрдү. Декларативдүү түрдө болду, анын үстүнө карабайсыздар. Кыргыздардын көбү басымдуу, көбү аябай жакырланып кетти. Алар өзүнүн тилдеринде сүйлөгөндөн уянып калышты да бул жакта. Биз бу жерде өзүбүздүн тилибизде сүйлөй албай да калбадык. Биз өзүбүздүн эч кызыкчылықты айта албай калдык. Биз дискриминацияга туш келип калдык. Туугандар, мен муну улут маселесин абайлайлы. Өтө абайлайлы. Себеби бул мен жана эмеден эмесмин. Ооба. Жок. Баары бир кенжеке. Ошондой болсо дагы менин оюмча, Мыктыбек ажа бир сөз. Ошондой болсо дагы ооба, биз улутчул болбошубуз керек. Биз баардык азчылык, кичинекей улуттарды сыйлап өзүбүздүн айкөлдүгүбүздү көрсөтүш керек дечи. Бирок чечүүчү күч баары бир бул жерде кыргыз эл болгондуктан. Биздин маданиятыбызды өстүрсө, биз аларга үлгү болуп, аларды жетектеп кете алсак, биз мамлекет курабыз. Эгерде биздин шайыбызды оодарса, биз дагы революция жашайбыз. Рахмат. Мына студияда бир эже отурат да, жана көрсөтүүнүн башында ушул эже айтты эле. Ушу мен телевизордан чыксам, жеңиштин келгенинин шааны деп. Карамат эже, кана? Мыктыбек баатан бери суроо берип атасың. Жеңип алган бийлигибизди канткенде биз мындан ары өрчүтө алабыз деп. Мен мындай жооп берет болчумун. Жаңы бийлигибизди темирдей тартип менен, темирдей калыстык менен, темирдей биримдик менен жеңе алабыз. Жаңы бийликти биз кадровый бизнес болбосун, биздин жаңы бийликте мафия болбосун, монополия болбосун, коррупция болбогондо гана чыныгы эки жүздүү болбогон, чыныгы кыргыз жерим деп соккон кыргыздын чыныгы жигиттерине тийсе гана биз. Карамат эже, менде суроо бар сизге. Мына мен жана сиз менен сүйлөшкөндө түшүндүм, сиз да Маккамбаевага окшоп, ушу башынан бери турган эже экенсиз. Эми мейли. Кандай деп түшүндүрсөм бул суроону? Мени да туугандар туура түшүнсүн да, мен да ушу кыргыздын бир баласымын. Мен да балдарым бар. Сиздерге окшоп, мен да келечегимде кооптоном. Эртең эле ушул бийлик башкача болуп кетпейби? Эгер башкача болуп баштаса эмне кылалы? Мына жигиттин ою кыргызды мурдагы бийлик жакшы баалабады. Кыргызды түшүнгөн жок. Ким экен? Бул кыргыз Кудай сактаган эл, айланып кетейин. Бийлиги жок эле 12 жыл жашап аткан турбайбызбы?
мындай алып караганда. Эми мындан биягына да булар жаңы бийлик бизди баалайбы? Эгерде булар дагы портфель талашып, бирин-бири антип булар деле айдан келген жок. Түшүнбү? Биз эмне кылабыз эгер булар да ошентип баштаса? Ой, халк деген калыс деп айтып атпаймынбы? Биз азыр мынакей үнүбүздү биздин жетекчилер угат. Каалаган жерге өзүбүздүн үнүбүздү айтып бардык жерге бара алабыз. Рахмат. Рахмат. Мен айткым келет да, идеология деп идеологияны саясат закон кылып эч ким чыгарбайт. Идеологияны мен айткым келет, бул аксакалдар, ыйык аксакалдар бар, оозунан алтын сөз төгүлгөн аксакалдар бар. Ошолорду биз ошо сөзүн барктап, ошо сөздөрдү угуп, бул да бир идеологиянын бир чоң тиреги. Анан экинчи тиреги деп айткым келет, бул мындан мурда жалаң гала элдин үнүн Азаттык радиосу берчү эле. Эми мына кыргыз телевидениясы элдик телевидение болду. Эми болду али. Болду. Анан кийин эми идеологияны өңүн дагы, сөзүн дагы элдин катмарына жеткире турган бул кыргыз телевидениясы. Кыргыз телевидениясы идеяда ошондой. Идеяда чындыгында эми биягын Кудай билет дейт туугандар. Жана бала элеп алса эмчек кайда дейт. Мына бир кезде биз каалаган көрсөтүүлөрдү чыгара албайт элек. Мен мына 2 жылдан бери куугунтук алып жүрбөймүнбү? Эмнеге? Эл талап кылбайт эле. Силер мына өзүңөргө айтайын, Россияны көрөт элеңер, башканы КТРды коюп алып, төркө сөгүнүп, кайра өтүп көрүп коет элеңер. Эй, бириңер келип, бир 10 киши келип, эй, КТРда муну көрсөт деген адам аз эле. Жок эле деген. Келсе өзүн чыгарып койсо, алданып кетип калат. Эми мына, башка КТР жок. Эми мен айтайын деген, мен эми өчүрбөш керек. Эми келип талап кылыш керек. Мунагы КТР эмне, кайсы пулга жашап атат Макенбаева? Сиздин балдарыңыздын налогуна жашап атат. КТР бийликке да баш ийбеш керек. Чүнтү эркин болуш керек. Бийлик келсе дагы, башка карапайым халк келсе дагы, аксакал келсе дагы, бейбечере келсе дагы КТР ошону добуш берип туруш керек. Атай закон кабыл алыш керек КТР. Эми азыр бир эреже менен, микрофон өйдөгө. У меня один вопрос к вам. Вас как зовут? Новиков Анатолий. Анатолий, у меня вопрос к вам. Как тебя в эти дни вела русскоязычное население? Вы как себя чувствовали? Ну, в принципе, по большому счету, русскоязычное население себя чувствовало нормально, я думаю, так же, как и все. Потому что все-таки Кыргызстан — это многонациональное такое государство, где живут очень много народов. И эти народы, как испокон веков повелось, живут нормально и дружно. Я могу сказать только одно. Вот мы сейчас много говорим о том, вот, что такое революция, что получилось, какая должна быть идеология, о чем должна вести речь и что будет показывать наше телевидение. То есть, что будем смотреть мы сами. И если мы заглянем немножко назад, да, вот сейчас у нас как бы эйфория такая, то есть вот то, что мы хотели, да, мы получили, все у нас хорошо, все прекрасно. Но давайте заглянем немножко назад, начало 90-х годов, да? У нас тоже была тогда эйфория, и вроде бы тоже казалось, что у нас была свобода, и тоже будет все хорошо, и все будет прекрасно. Но чем дальше мы шли, тем больше мы забывали, что мы хотели получить от того, что произошло. А оказалось, что получили еще хуже, чем имели. Если честно говорить, вот не кривя душой и признаться вот самому себе, что мы думали одно, а получили другое. И если мы сейчас опять же будем говорить о том, что вот мы хотим вот так, но ничего для этого не будем делать, мы ничего не получим. Мы показали себя с очень плохой стороны вот за эти 10 лет. Вот выросло это поколение, которое, скажем, не уважая стариков, не уважая наших матерей, отцов, вышло на улицы. И у этого же простого народа, то есть у нас самих, у наших крестьян, у наших стариков забрало то, что они, скажем, зарабатывали. У нас не было государственных магазинов, у нас не было государственных предприятий. Народ грабил народ. Это очень страшно. И если мы будем забывать о простом народе, то народ нас никогда не поймет и не поддержит. Каждый, кто приходит к власти, он должен думать и должен знать, что есть простой народ, что есть простые люди, которые хотят каждый день кушать, у которых есть семьи, у которых, может быть, семья даже не полная, нету отца или нету, скажем, матери, то есть одна или другая половина воспитывает детей. Если мы будем забывать о этом народе, о этих людях, где мы бы ни были, высоко сидели или низко сидели, у нас не будет никакой демократии, не будет никакой идеологии. Я считаю,
что та же Библия, тот же Коран, те же вот наши старики дают пример тому, что мы, как, скажем, подрастающее поколение или более зрелое поколение, как себя должны вести, как должны относиться к друг другу и как должны думать о друг друге. Если мы действительно будем поддерживаться именно того, что мы должны помнить о простом народе, то и телевидение будет народное у нас. И всегда будет отвечать народным запросам, и всегда будет отвечать тем требованиям. У меня вопрос к вам, Анатолий. Вы читающий человек, я правильно понял? Да. Значит, вы осведомлены о всех аспектах политического развития нашей страны. Да. Положа руку на сердце, скажите, мы можем управлять как носитель власти новую власть? Ну, если честно сказать... Мы можем ли сами? Если честно сказать, я думаю, что можем. Но мы должны обратить внимание опять на народ. То есть мы должны не делить портфели, как было уже сказано. Ну, не здесь, но было сказано. Не делить портфель. Мы должны обратить внимание на наших людей. И вот из нашего народа надо выбрать достойных. И вот эти достойные смогут управлять. И критерии отбора должны быть что? Критерий отбора должен быть честность и добросовестность. И забота о народе, да. Если честность и добросовестность и забота о народе будет в первую очередь, тогда не будет коррупции. И мы не будем обмануты, И как тут не раз. будем обмануты, да. И я вот хочу сказать, что вот на сегодняшний день ситуация в стране, конечно, тяжелая. Люди боятся этой стрельбы, боятся мародерства, потому что вот те, кто это делал, это не люди. Это настоящие мародеры, это люди, которым, дай волю, они разгромят любое государство, разворуют его все до конца. Никаких ценностей, принципов. Нету ценностей, да. Поэтому я говорю, что вот тот человек, который честно себе зарабатывает копейку, честно зарабатывает себе на хлеб, будет всегда помнить о народе. И никогда не переступит через себя, и не пойдет по головам. И это будет главное. И я хочу сказать, вот то, что у нас произошло в городе, это должно быть первый и последний раз. Если мы говорим о себе, что мы демократическое государство, если мы говорим о себе, что мы думаем о народе, то прежде всего давайте вот каждый придет в свою семью домой и посмотрит, чьи это были дети и кого нужно наказать. Если мы начнем с себя, то у нас будет всегда порядок. Бұл ақыры бола тұрған иш эле. Жөнөкөй халық бардығыбыздан ушуну чыдамсыздык менен күттүк. Анан өзүнөн өзү сыздоқ окшоп бул жарылды. Мына бийликке келдик. Эми ушуну тууларын эмес, турарына сүйүн деп кармап калышыбыз керек. Менин айтарым, мен дагы өз убактысында ушу Феликс Колович менен ушу ГПЧКга бардыгына чурга бирге кирип тапанча менен ушун танкка чуркаган элек. Кийин убактысы келди, куугунталып калдык. Ал бизди кармайлган жок. Эми мына өзүңөр көрүп отурасыңар чындыкты. Мен чакырар элем жаштарды жана кызматкар элдерди, өзүмдүн мурунку иштеген милиция органдарындагы мамлекет аскер баштындагыларды токтотолу. Келгиле, жардам берели. Алайын, алайык калк, эл журт ушул кут болсун. Азыр ушул жерде жөн эле жүрө бербей жаштар. Мына күн Алла Таала өзү Норус болду. Норус дегенибиз жаңы жыл. Жер жарылып, чөп чыкты, эмчек жарылып, сүт чыкты. Ушу энелерди сагынган бар, аталарыбызды сагынган бар. Айланайын, эл журт, талай калк, жаштар, тууган өскөн жериңерге барып, жер менен иштегиле. Жөн эле бул жерде жүрө бербегиле. Күзүндө ачка калбайлы. Эл журтубузду тартипке чакыралы. Диний кызматкерине дагы. Бүт баарыңардан суранарым ушул. Ошондой эле биздин айыл өкмөттө жана ушул убактан пайдаланып алган азыр дагы бир ушундай бир топ бар. Феликс Асанберов Атмаровска деп. Ушулар азыр ушул убакты чаң тополоңду пайдаланып бийликке портфелге жанталашып атат. Рахмат. Бул мындай мүмкүн эмес. Буну токтотолу. Бул убакыт келгенде, анан убакыт келгенде чечип алалы. Менин суранарым ушул. Эми мындан ары мындай болбосун. Өзүм Жусуев Төлөнбек Жалилович. Өзү Оштон болом. Бу жерде келип баягы сиздер катары эле болсо көрсөтчүлүктү өткөрүп жүрөм. Менин айтарым эмне? Бул революция дейбизби, эмне дейбиз, төңкөрүш дейбизби, боло турган нерсе эле. 15 жылдан ашыгыраак да 10 жылдан ашыгыраак узурпациясы баары буга алып келди. Эми будан кийинки биз эмне кылабыз, кантип жашайбыз? Бул жаңы болуп аткан өкмөт, ушулар болсо биздин тилибизди угабы, үнүбүзгө жетеби ушуларга? Мына ушул суроого болсо жооп бериш керекпиз, анан өзүбүздүн ой пикирибизди айтыш керек элек. Башка жака өтүш керектин кажети эле жок го дейм.
Менче менин айтарым болсо, бирден бир биздин үнүбүз жетиш үчүн бирден бир болсо, биринчи биздин калк, Кыргызстандын жарандары өздөрү саясий тараптан дагы, экономикалык тараптан да болсо грамотный, билимдүү болуш керекпиз. Мына кечээки эле шайлоодо биздин көпчүлүгүбүз барбай койгонубуз, голосовать этпей койгонубуз, добуш бербей койгонубуз ушуга алып келип отурат. Эгерде биз барып сурап, эмне үчүн менин ордума сен бересиң, эмне үчүн берет, мына жок кишинин ордуна эмне үчүн голос берилип калат деп, анткени биз билебиз, калк билет ким бар ким жок экенин. Ошону требовать эткенде болсо таза, чынчыл адамдар өтөт эле. Биз ошентип требовать эткен эмеспиз, ошон үчүн жалганчылар, коррупционерлер өтүп алып туруп анан мына бүгүнгү алып келди. Экинчи немем, экинчи болсо, мынандай биздин бийликте болсо, бизде болсо баягы 2 жыл, 4 жыл деп болсо мөөнөт коюп атат. Биз андайды болсо не только конституцияга киргизиш керек биз мөөнөттү, депутаттарга да мөөнөт киргизиш керек. 1 срок, 2 срок деп, ушу мөөнөттөн кийин болсо хоть алтын киши болуп кетсин ал. Болбойт, такысы жок деп. Болбосо өзүңүздөр көрдүңүздөр, а? Кайып бир жерде албайлы 15 жылдап 90-го чыгайын десе 15 жылдап болсо депутаттык мандатты болсочу менчик кылып алгандар болду. Бул туура эмеспи? Туура. Үчүнчү, да бир сөз, үчүнчү КТР бул элдин жетишкендиги. КТР элге кызмат кылат. Ошон үчүн КТРга совсем независимый болуш керек. Өзүнүн мыйзамы болуш керек. Ушу КТРга болсо ар бир адам келип өзүнүн оюн, пикирин айтыш керек. КТРдин президенти чоңдорду укпай, ошо сөздү жеткириш керек. Болбосо бул КТР эмес, элге кызмат кылбайт. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, мекендештер. Мен Кыргызстанда биринчи совет бийлиги орногон Кызыл Кыя шаарынан келдим. Келген максат ушул эл менен чогуу болуу, аянтта бирге туруу. Кой аксагы менен миңдейт. Ошо мен менен миң болсун деп келдим. Эми азыркы максат революция жеңди. Жеңишиңиздер менен куттуктайм баарыңызды. КТР да биздики болду. Мыктыбектин баягы берген сурооуна мен жооп бергим келет да. Азыркы бийлик элди уга укпайбы деп. Элди угат. Себеби Курманбек Бакиевди көрдүңөр, көзүнүн асты салаңдап шишип турат. Уктаган жок бул киши. Көлдө жүрдү, нарында жүрдү, таласта жүрдү, чүйдө жүрдү, ошто баткан. Кыдырып жүрдү булар. Эл менен жүрдү. Элге сиңди эл алар да билди. Элге кызмат кылат деп мен ишенем ушул кишиге. Экинчи Куловду айталы. 5 жыл Акаевдин курортунда болуп келди мына. Эл бошотуп алды. Же жалганбы? Карапайым эл бошотуп алды. Бул да эл үчүн кызмат кылат. Жана ошол Толчубек Тургуналиев айкырып кыйкырып 2 жолу курортунда болуп келди. Булар эл үчүн кызмат кылат тургандар, мен ишенем буларга. Кылбайт экен, жаңылышат экен. Кууп чыгабыз Акаевди, эмне болду? Оптуу болуп калды. Баракелде. Эл ойгонду. Эмеде аксакал, ислам тарыхында бир окуя болгон да. 3-чү халиф, Умар ибн Хаттабтын учурунда Умарды бийликке шайлайт да халифтике. Анан Умар элге айтат: "Эй эл" дейт. "Мен эмнени айтсам ошону кылгыла" дейт. Эгер мен Куран менен, сүннөт менен ушуну айтсам, эгер Куран сүннөттөн чыгып кетсем, эмне кыласыңар дейт. Дегенде сизге ошон бир эр жүрөк чыгып кылычын көрсөтөт. Мына башыңды алат деп. Түзөп коебуз дейт. Ошондо Умар айтат экен: "Кудайга шүгүр, элимде ушундайлар бар экен" деп. Кудайга шүгүр, сиздерде бар экен. Бар, Кудайга шүгүр. Бир. Эми бир эле. Баягы Мыктыбек ажы мындай да, мышыкты жарга такаса жолборс болот дейт. Бизди жарга такап жолборс кылып койду бийлигибиз. Булар эми ойлонот, бизди жолборс кылбайт деп. Биз үчүн кызмат кылат деп мен ушул бийликтегилер азыр жагы ишенемин. Жана ошондой эле сиздерге ден соолук, жаштарга ыйман дейт, карларга инсап дейт. Ушу бийликтер дагы инсап берсин, жаштарыбызга ыйман берсин. Ушул жерде мынабы Бишкекте шаарын талап тонап аткандарга бир кайрылып кетким келет. Булардын аркасында бирөө бар. Өздөрү барбайт. Мүмкүн курсак ачкандар да бардыр. Айнанайындар, токтоттула ушул ишти. Жакшылык алып барбайт бул тоноочулук. Эч качан ал түбөлүк ырыскы болуп бербейт. Мана бай кандидаттардын ашын жедиңер, арагын ичтиңер. 5 жылдык болду, жок. 3 күндүк болду, кетти алар. Мен сиздерге
жеңишиңиздер менен дагы бир рет куттуктаймын. Рахмат аба. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кымбаттуу кыргыз эли, мен бүгүн айтайын дегеним, мен кече 2 күндөн бери ошол жерде болдук, штатта болдук. Анткени ар бир кыргыз атуулумун дегендин баардыгы 30, 40, 50дөн 100дөн чогулуп алып, ошол жерде элдин тынччылыгын сактайлы деп. Топтолгон элге барып, агитация жасап койгула, бул биздики, элдики тийбегиле. Ушул көтөрүлгөн эл тилек кылган нерсе, мына президентти кетиребиз дедиңер, кетирдиңер, болду, кетти. Бөлөк бийлик келди. Ушул ийгилигиңер менен куттуктайбыз. Бирок экинчи жагы мен ойлойм да, мына бийлик алмашты, келди. Бирок эртеңки күнү ушул бийлик бизге эмне алып келет? Эң негизгиси ошол болуп турат да. Мына азыр айтып атасыздар го ушул жерде. Ушул бийлик эл менен болобу, болбойбу? Мен ойлойм, ушул суроо болбош керек депчи. Ошол бийлик эл менен болуш керек. Ошол бийликке отургандарды, азыркы бийликти кармап калгандарды эл алып келди. Булар өзүлөрү эч качан келе алмаган эмес. Эл чогуу болду, бирге болду. Мына 10 күндө ушул жерде ачыкка жатышты. Мына Баткен, бул жагы Талас, Жалал Абад, Ош, Аксудан бери келип олчурат, ушул Нарындан бери келип олтурат да. Кегиле ушул бийликке биз толук ишенели, ошол бийлик биз менен эл менен чогуу болсун. Мыктыбек, сен айтпадың, менде өкмөттөн жардам жок, өзөкөй суу жеткенде качып жерге кеткенмин, калемди берип кетменге. 17 жыл уш жерден иштедик. Мына биреке бүгүнкү күндөн айтарым менен. Бу телевидениянын көп чоң жаңылыштыгы, телевидение деген элдин жүзү болот, элдин кулагы болот, элдин көзү болот. Мына Кыргызстандын телевидениясын карасаң, Тишорулу көзүн сүзчү, Аскар Акаев менен башталып, аягы Аштой менен бүтчү. Биз эмнени гана көрбөдүк ушул жерде. Мына телевидениянын баарын баштаган бая башынан болот. Ушул жердин жетекчилери мени кечирип койсун, аттарын айтпасам да өздөрү билип турат го. Кайненебиздей кайтарып, мына кайненелик элиндей кайтарып, тияктан жасап келген зартыбыздын баары түнү менен өзлөрү монтаж жасап кесип жалчы. Эмне деген мыкты акындарды алып келдим мен өткөндө. Тиги Шакаба сарайы деп. Шайлөбөктү бүт алды. Кыялбектин алды. Мына Орек Сыртбай менен Бейшенбек атын айтып эле койман Мамбет Акунов. Булар эми ошондой эле кызмат кылды. Акыры аягы ушуга алып келип жеткирди. Кымбаттуу журналисттер, тележурналисттерге кайрылар элем мен. Мындан кийин калемиңердин намысын коргогула. Өзүңөр наамыңарды бийик сактагыла. Журналист деген ыйык болот, элдин адамы болот, элдин жүзү болот. Муну акты ак, көктү караны карадай кылып жүргүлө. Журналист сиздерден мен өтүнөм ушуну. Мен сөзүңүзгө бир кошумча да, эми ошо Мамбет Акуновдон мейли, ал деле бир байкуш. Али кулдук психология адамга берсе, талаага эркиндикке чыгарып койсоң да жашай албай калат экен, команда жок болсо. Эми муногу мен сунушум, мен деле билбейм бери канча иштейм. Чындап айтканда кетмендирип элекмин эле. Ушу келген кадрлардын психологиялык эркиндигин караш керек экен. Азыр деле ушу бар биздечи. Мына муну кылайлы, мындай кылайлы десең, эки жакты эч ким эч нерсе дебейт. Азыр деле бул эртең булардын биялар бузулбайт. Мына бир эки жерде иштегендер бузуп кетип атат, журналисттер, тегилерди. Анан мына бир эки бир бар эле ушуну коюм, бул акыркы октошлук баянкы Акаевдин портретинде өлүшү менен айрылып бүгүн өрттөйм го деп турам да. Бакшы бир жарыкчылык көрүп кетсинчи. Чыгарбай коюшканда. 10 жыл болду шилекейди жалайбыз, ойго батып 5 ман жаны санайбыз, ары жок короздун түшүнө актаган тару кирет, алыстагы Швейцарияны самайбыз, делден кулак, дене бөлөк, жан бөлөк, демаралда калың элиң баш жөлөп, эриксизден эске түшөт чоочутуп, эки тоонун тулаңын эңсеген кийик ач көлөт. Киримиге бөлкөдө убадалары чубалат, Кремльде буура мойну буралат, Букаравиз Путинге таң берип, бука секирсе, өгүз байкуш кубанат. Ак үйүчү Алтыбакан тебишет, ак калпагы Ленинин портретин өбүшөт, кантсиненен ошол да канталага чактырган бүргөгөн ыйлап көрүшөт. Дейип эми кайран заман куюндады, чөлкөгө чоң бакыт буйрбады, аспандагы алтын куштун пайдасы жок, асырап жүрө берген бүйкөнү тууруңдагы деп. Мына эми ошол алтын туурубузга мына алгыр куштар элеңсеген, эл көксөгөн, эл самаган азаматтарыбыз келип атат. Кудай ошолордун болсун, бек кылсын да элге кайрымдуу болсун. Эл эмне менен чайт? Ошолор эртеңки элдин келечегине, бүрүсүгүнкү үмүтүнө үрөн таштаса эле заман оңолот. Рахмат. Бул ырды качан жаздыңыз? 3 жыл болуп кетти.
3 жылдан бери жатабы. Даже агымда баспай койгон. Мен ушул месил тияк өткөндөн. Мен айтат элем, ушул ырып үчүн болсо да революция кылыш керек эле. Биз болсок Ысык Көл областынын Тоң районундагы 4 айынан келдик. Биз дагы ушул абалды убакыттын кыска мөөнөткө байланыштуу баарын айтып отурууга кажет деле жок болуш керек. Мен азыркы мурдагы болгон, азыркы боло турган президент тууралуу 1 мүнөттүк гана кыскача оюмду айтып кетүүгө уруксат этиңиз, Мыктыбек ажы. Мына Тоң районунун 4 айылындагы 92-жылда президенттик бийлик бияка Аскар Акаевич келип жүрө баштаганда, приватташтыруу болгондо Ысык Көл областына Тоң районунда 4 айылында биринчи болгон. Ошондо приватташтырганда мынакей Аскар Акаевдин атка минер мафиозниктери, атка минер акимдери, атка минер губернаторлору бүт малды, мүлктү, техниканы туура эмес бөлүштүргөн үчүн 92-жылы келип, мен ушул жерден чоң Ак үйдүн чоң залында сүйлөгөм. Ошо сүйлөгөндөн баштап 15 жыл өттү. Ошо күндөн баштап бүгүнгө чейин мен куугунтукта жүрөм. Бирок мен өзүмдүн элиме, Тоң элиме, 4 айылдын элине бүт баарына баардыгын үлүштөрүн камчыга ченеп бөлүп бергем. Муну ошондо мен ачык айтам, Адахан Мадымор биздин Чарбадагы болгон эксперимент болгон Чарбада деп Адахан Мадымор кандай өстү? Мыктыбек ажы, мен дагы ушу сиздин Адахан Мадыморовдой өсүшүңүздү каалаймын. Экинчиден айтарым ушул болуп атат, улуу урматтуу кыргыз журтчулугунда турган тургундар айтарым ушул. Биле турганды, жетектей турганды Манас бабабыз Кытайга жоок аттанып атканда ким билет дегенде Чубак атабыз чыр чыккан. Ошондо Алмамбет Баатырга беребиз жолду дегенде Алмамбет Баатыр мынтип айткан. Эгерде мени хандыкты берсеңер деп айтканда, хандыкты мага берсеңер деп ошенткенде. Ханга баш ийбеген желдетти баштай албаган хандын башы алынсын деген. Ким бийликке хандыкка келсе, качып кеткенде ойлобосун. Эртеңки күндө мен ушул кыскача айтарым ушул. Рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, негизги маселе силерде. Мына студияга келген элдин максаты дагы эле болсо коомдук пикирди пайда кылуу эле. Аны кандай пайда кылдык? Аны сиздер ойлоносуздар. Эми азыр ушул көрсөтүүнүн акыркы аккордторун коюу үчүн мен ушу жанатан бери микрофонго колун сунган да жок бул киши. Мына сабырдуулук менен карап отур. Ушу Кыргызстандагы афганчылардын жетекчисине сөзүмдү берейин. Биринчиден, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз журтум, сиздерге кайрылар элем. Бул жакшылык менен бүткөн жаңы жылдагы окуя болду. Муну туура баалашыбыз керек. Андан сырткары аз сүйлөп, көбүрөөк иш жасашыбыз керек. Менин оюмча, ошого өтпөсөк, азыр бул жаңы эле алган жеңишибиз бекемделбей калат. Ошону бекемдеш үчүн биз афганчылар жалаң эле өзүнчө коом эмес, бул эл менен иштештин аракетин кылып, Кудай буйруса штабтарды түзүп, район жерлерде чоң иштерди баштап келатабыз. Кечээ эле жакында Ички иштер министрлиги менен жана коомдук коалиция менен иштешип, ошол ар бир жерге бирден милиция, экиден ветеран чыгарып иш жасап атабыз. Ошого байланыштуу айтар элем. Биздин суранычыбыз боюнча, көпчүлүк элдин суранычы боюнча комендантский час киргиздик. Ал эми ошо бүгүн дагы киргизсек, менин оюмча, Кудай буйруса, Кудай сыйласа, 2 күндүк жашоосу калды жана хаостун буйруса жеңишке жетишебиз. Рахмат, айтканыңыз келди. Мен бир кезде уккан бир сөзүм бар да, жана Лениндин сүрөтү бар, желкесинде када көтөрүп алып субботникте жүргөн. Советтер Союзунун жарымынан көп айтчу экен, мен ошону мен көтөрүшүп келатып, мен токтоп калгандан кийин сүрөт тартылган депчи. Эми бардыгыбыз революционербиз, кыргыздар. Чындап айтканда да, бир эле мен наградда отурган, чындап айтканда. Эми сен катышкан жоксуң, сен андай кылган жоксуң, сен жок элең, сен Акаевдин тарабында болдуң, сен мындай эле деп, эми бөлүнүп калбайлы. Ооба. Муногу ушу дагы эле отура берсек болмок эле, эми ким билет канча отурат элек, бирок тургула деп бизди ойготкон жигиттерге Кудай инсабын берсин. Биз аларга жардам берели. Биз бөлүнгөндөн көрө аларды бөлүнүүдөн сактайлы эми. Алардын алдында чоң сыноо турат азыр. Азыр эми бийлик сыноосу турат. Андан кийинки шайлоо сыноосу турат. Анан биздин өзүбүздүн да сынообуз бар, өзүбүз алдыбызда. Биз кимбиз эй? Кыргызбызбы? Анда кыргызча жашайлы. Мусулманбызбы? Мусулманча мүнөздө бололу. Мына ушул сыноо турат. Мени кубандырганы кыргызга ушул сыноодон жана жаман болуп кеттик, андай болуп кеттик, мындай болуп кеттик деп атат. Бирок
Кудай таалам айтат, силер жаман деп ойлогон нерседе жакшы нерсе бар болушу мүмкүн дейт. Кудай сактасын. Эгемендүүлүк каны жок берилчү эмес эле. 1-2 магазин тоналса дагы Кудай насип этсе туруп калар. Кан төгүлбөсүн. Эми азыр бардыңыздар ушундай чакыргандан кийин жөн кое берүү да мүмкүн эмес. Анын үстүнө мен ушу кыргыздын эң сүймөнчүк болгон акын жигиттердин бири Жеңишбек келип калган экен. Ырдатпасак болбойт. Жеңерин жеңдик бийликтин, эмиң ынтымак менен бир болуп көтөрүш керек түндүктү. Болду деп бизде төңкөрүш, ар кимдер чыгып бакырып, азыр чайпалып турат өлкөбүз. Мынаңа балтадан кел аткан кыргыздын каны дүргүгөн, кыргыздар чындык сүйлөгөн, бийлигиңде байлыкты кармап жүрүп жүрүшкөн, нечендер өтөт дүйнөдөн. Бирок аз кырык болот, бийлигиң аз кырык болот, байлыгың жетпесе де айлыгың, ал жакты кимдер сүйбөгөн. Дагы мындан айтарым, акыйкаттың айтпайт деп акындарга асастан асылгандар андан көп. Биз революция кылдык деп бакыргандар андан көп, келе кал деп келе кал чакыргандар андан көп. Тоногондор көбөйүп, өз жеринен жаманга жологондор көбөйүп, ошондон Кудай сактасын, эми кыскара кылып ырдайлы, убакыттын тардыгын ускара кылып ырдайлы. Азыркы келген бийликтин бийик болсун улугу, улуктун болсун тунугу, карынын болсун сылыгы, жетимдерин ойлосун, жесирлерин колдосун, карыларын багышсын, карыдан батаң алышсын, чечпеген сырды чечишсин, эгер дагы да болсо жамандык бошотуп анда кетишсин. Эл деген өзүң эл болот, байыртан мына сел болот, элим мына сыйлабас каныңдагы кем болот. Жаманган оттой жагылган катынына багынган, кайда кеткен дүнүйө ошондой жамандыкты сагынган, андайлардан болбойлу, эми жакшылыкты колдогон чоңдорду да колдойлу, келечектин ойлогон ойлорду да колдойлу. Эми тынчтык болсун дейм, акынын айткан оюмуна, жеңиш деген биз тарап толкундап турган элимде чаканда болсо тоймуна. Жеңишиңер кут болсун, канаңала канча койгул.